мектептерди салыш керек, бала бакчаларды салыш керек, жолдорубузду тондош керек. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Алтынбек Кылычбаев Көкжаңгак шаарынын тургундары менен жолукту. Ал 13-Сузак шайлоо округунан парламенттик шайлоого катышууда. Кылычбаев шайлоочуларга программасын тааныштырып, өз ишмердүүлүгүндө миграция, билим берүү, медицина жаатына көңүл бурарын айтты. 2000 айыл бар болсо Кыргызстаныбызда 2000дин 630га жакын гана айылы таза суу менен камсыз болгон. 1/3 бөлүгү Кыргызстандан таза суу менен камсыз болгону. Биз ошонун үстүндө иштеп чыгышыбыз керек. Таза суу, ар бир айыл таза суу менен камсыз болуш керек. Ар бир үй таза суу менен камсыз болуш керек. Жолугушууда жергиликтүү тургундар Кылычбаевке каалоо тилектерин айтып, таза суу жана экология маселелерин эске алууну жана чечип берүүнү суранышты. Биз кварталдардын, ар бир кварталдын көйгөйүн аткарбайлы койгой бизге азыр сурап. Бизге ушул бир эле азыр Көкжаңактын көйгөйү ушу полигонда. Мусордан качан кутулабыз? Бир мусороперерабатывающий завод кылганда кутулабыз. Ошол нерсени кылып алып келишибиз керек. Бирок ал жерде барып көрүп келдик, мындай дөңдө турат экен. Бир башка жер издеп, буну же которуш керек, же мындан арылыш керек да. Кудай кааласа, бул нерсени сөзсүз түрдө чечкен аракет кылабыз. Илимдүү, билимдүү жигит экен, Кудай кааласа, жогорку кеңешке өткөндө иштеп, элдин ишенчилигин актай турган жигиттерден биз дагы шаарыбыздын өзүбүздүн кайрылуусун жасадык. Алла насип кылып, ошо жогорку кеңешке өтүп калган болсо, бизге жардам көрсөтөт деп ишенебиз. Биз шаарыбыз баарыбыз колдоп бергенге даярбыз. Алтынбек укабызда иштеринде ийгилик тапкан туткандарына береке, өмүрлөрүнө береке бар. Ушу депутаттыкка барып ошол жерден элибизге, журтубузга, бардык динибизге кызмат кылган жаштардан болуп ошол жерде трибунадан биздин жакшы иштерди кылып турушунун аркасынан дагы кыла берсин. Ар дайым ушу Алла Таала өзүнүн даражасын көтөрүп, ден соолуктарын, чың рызыкларын кең кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Алтынбек Кылычбаев эки жогорку билимдин ээси, Сузактагы Ленин айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу. Орусияда 24 жылдан бери мекендештерге ар кандай жардам берип келе жаткан биримдик коомдук фондун түптөөгө салым кошкон. Андан сырткары мамлекеттик жана жеке мекемелерде жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Москвада иштеп жүрүп биз биримдик коом түзгөнбүз. Өз элибизге, журтубузга, өз салымыбызды кошойлу деп, Кыргызстаныбызга жардам берели деп, көптөгөн мектептерге, айрыкча мына өзүбүздүн Жалал Абад областагы Жалал Абад өрөөндөгү мектептерибизге, больницаларыбызга, карылар үйлөрүнө, балдар үйлөрүнө, жетим балдар үйлөрүнө жардам берип келгенбиз. Буюрса, bundan кийин да колдон келишинче жардамдарды беребиз. Алтынбек Кылычбаев 3 номер менен шайлоого аттанып жатат. Белгилей кетсек, номер 13-Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.